Саламатсыздарбы, урматтуу окуучу достор. Сиздер менен мен Нуржамал Алибаева болмокчумун. Ош шаарындагы номер 4 Киров атындагы мектеп гимназиясынын кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими. Бүгүн сиздер менен окутуу орус тилине жүргүзүлгөн класстар үчүн 11-классынын кыргыз тилин өтөбүз. Анда эмесе сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз элинин салтында илгертен бери эле кол алышуу, кол берип көрүшү өтө эле сейрек болгон. Ыйык жайларга барып келген, касиеттүү деп аталган адамдар менен гана кол берип көрүшүшкөн. Ар бир жаккан нерсени таза кол менен кармап, таптаза, аздектүү, ардактуу нерсени кирдүү кол менен кармагыс деп бул сөз менен күндөй жайнап турган, талпынып турган бөбөктү да аташкан. Ар түрдүү оорулар бирөөлөр аркылуу жуга турганын билген, ошондуктан котур колдон жугат, жоор жондон жугат деген макал чыгарган. Эзелтен бери эле ата-бабаларыбыз да учурашканда колун төшүнө алып таазим кылып коюшкан. Өтө сагынышкан туугандар алыс жактан келгенде гана кучакташып, моюндарынан жытташып көрүшкөн. Кол алышуу антташканда гана болгон. Бири-бири менен катуу убадалашканда гана кол алышкан. Кол алышкан убададан кийин кыргыз кайткан эмес, кол Кудайдын мөөрү деп антташууну, убадалашууну кыргыз Кудайдын мөөрүндөй көргөн. Демек балдар, бүгүнкү сабагыбыз эмне жөнүндө болоорун силер таптыңар деп ойлойм. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы кыргыз макал лакаптары. Сабагыбыздын максаты менен таанышып алабыз. Сабагыбыздын максаты окуучулар макал лакаптарды билишет, айтып бере алышат, синтаксистик түзүлүшүн үйрөнүшөт, бири-биринин оюн уга билишет. Алгач биз сиздер менен өткөн сабакты эске салып өтөлү. Өткөн сабагыбызда биз фразеологизмдер деген кандай сөздөр, анын кандай түрлөрү бар, фразеологизмдерге мисал келтирип, эсибизге салып өтөлү. Кыргыз эли абалтадан эле сөздү түздөн түз же кургак айтпай, аны айкалыштырып, уйкаштырып, бир бүтүнгө бириктирип, ойду курч, таамай элестүү берген. Мындай түшүнүк кыргыз элинин эрежесинде фразеологизмдер деп аталат. Айрыкча фразеологизмдер көркөм чыгармаларда көп колдонулат. Фразеологизмдер канча сөздөн турса да, бир гана лексикалык бирдик катары келип, алардын мааниси бир сөз менен гана берилет. Фразеологизмдик ширешме, фразеологизмдик бирдик, фразеологизмдик айкаш деп бул жөнүндө сиздер менен өткөн сабактарда өттүк. Фразеологизмдер бул сүйлөмдүн бир бөлүгү катары ич ара сүйлөм мүчөлөрүнө бөлүнбөйт. Анда мисал келтирип өтөлү. Жылдызы жарык деген бул сүйкүмдүү деген маанини билдирет, арасынан кыл өтпөгөндөн ынтымактыкты билдирет. Төбөсү көккө жетти бул кубануу, ат тезегин кургатпай деп тез-тез, эсинен чыгуу бул унутуу деген мааниде. Ошондой эле берекелүү күздү биз ак төөнүн карды жарылган күз деп айтабыз. Анан сараң адамдарды биттин ичегисин сыгып канын жалаган деп ушундай мааниде айтып жүрөбүз. Демек балдар, биз өткөн сабакты эске салып өттүк. Бүгүнкү сабагыбыздын эрежелери менен таанышып алалы. Фразеологиялык бирдиктерге сөз айкашы түрүндө сүйлөм маанисинде турган макалдар жана лакаптар жакындап кетет. Мындай фразеологиялык бирдиктердин өзгөчөлүгү түз жана өтмө мааниде бир семантикалык бирдик катары колдонулгандыгы. Макал лакаптар сүйлөмдүк түзүлүшкө анын тутумундагы ар бир сөз синтаксистик кызмат кылат. Макал лакаптар эл турмушунун тажрыйбасын корутундулап, көбүнчө таалим, тарбия максатын көздөйт. Тематикалык жактан кыргыз элинин макал лакаптары адам турмушунун түрдүү кырдаалын чагылдырат. Демек балдар, биз ушул эрежелерди далилдеп, эрежелерге мисал келтирип, далилдеп өтөлү. Анда фразеологизмдер сыяктуу эле макал лакаптардын да сөздөрүнүн орун тартибин, грамматикалык формаларын өзгөртүүгө болбойт. Ушул жагынан фразеологизмдик сөздөргө окшошуп кетет.
фразологизмдер мааниси составындагы сөздөрдүн маанисинен келип чыкпайт. Бул өтмө мааниде колдонулат. Ал эми макал лакаптардын мааниси дайыма составындагы сөздөрдүн мааниси менен тыгыз байланыштуу болот дедик. Демек, бул жерде биз колунан көөрү төгүлгөндөр келишти деген сүйлөмдү карап көрөлү. Мында бул жерде колунан көөрү төгүлгөндөр деген сөз эч кандай ажыратып жиберүүгө мүмкүн болбойт. Бул 3 сөздөн түзүлүп, бир маанини билдирди. Демек, бул жерде чеберлер жөнүндө сөз болуп жаткандыгы айтылып атат. Сүйлөмдүн составында бул өтмө мааниде келди, түзмө түз эмес. Ал эми макал лакаптардын мааниси дайыма составындагы сөздөрдүн маанисинен келип чыгат дегенге мисал келтирсек, мында биз эсептүү дос айрылбас деп бул макалды алып көрөлү. Бул макалда өзүнүн эле маанисине байланыштуу болуп турат. Демек, дайыма эсептешип жүргөн достор ынтымактуу болуп, бири-бирине таарынычы болбой, эсептешип жүрсө, достугу узакка созулат деген маанини билдирет. Макал лакаптар бул жеке кишинин эмес, коллективдин иш аракетинин жыйындысы болгондуктан, ал мааниси жагынан жалпы элдик мүнөздө жана реалдуу чындык менен тыгыз байланыштуу келген. Ошол себептүү жалпы жакка тиешелүү баяндооштору кайсы чактык формада келбесин, мааниси жагынан жалпыланган чакка, жалпыланган жакка тиешелүү болот. Таалим, тарбия, акыл, насаат сүйлөөчү тарабынан белгилүү жакка, экинчи, үчүнчү жакка багытталат. Ошого байланыштуу макал лакаптардын баянdoоштору биринчи жак менен эмес, экинчи, үчүнчү жакка айтылат. Экинчи жактагы буйрук ыңгай, экинчи, үчүнчү жак баяндооштук кызматта келер чактагы этиштер менен кеңири колдонулат. Мында синтаксистик өзгөчөлүгү алардын көркөмдүк өзгөчөлүгү менен тыгыз байланыштуу. Макал лакаптар бул бүткөн айрым ойду билдирет да, сүйлөмдүк түзүлүштө болот. Составы боюнча жөнөкөй жана татаал сүйлөмдүк түзүлүштө келе берет. Макал лакаптар сүйлөмдүк түзүлүштө келгендиктен сүйлөмдүн мүчөлөрүнө ажырайт. Демек, сүйлөмдүн мүчөлөрү дегенде бул баш жана айкындоогуч мүчөлөрү. Бул жерде биз жардынын жаны ардактуу, байдын малы ардактуу деген макалды талдап көрөлү. Бул сүйлөм айтылышы боюнча жай сүйлөм, түзүлүшү боюнча татаал сүйлөм. Азыр синтаксистик талдоо жүргүзөбүз. Жардынын жаны кандай? Ардактуу деген бул сүйлөмдө акырында келип, аягында келип, баяндооч бул эки сызык менен сызылат. Баяндооч бул жерде сынатоочтук сөз түркүмүнөн түзүлдү. Түзүлүшүнө карай, макалдар эгерде сынатоочтордон түзүлсө, ал бардык эле сынатоочтордон түзүлбөйт, сапаттык сынатоочтордон гана түзүлөт. Бардык сынатоочтордон эмес, демек сапаттык сынатоочтордон түзүлөт. Бул жерде кандай ардактуу деген сөз сапаттуу сынатооч. Ал эми ээсин табабыз азыр. Жардынын эмнеси ардактуу? Жаны ардактуу. Жаны деген сөз бул сүйлөмдүн ээси. Кимдин жаны ардактуу? Жардынын сүйлөмдүн аныктооч болуп калды. Ушундай жол менен эле байдын малы ардактуу. Ардактуу, кандай ардактуу бул сүйлөмдүн баяндоочу. Байдын эмнеси ардактуу? Малы сүйлөмдүн ээси. Кимдин малы ардактуу? Байдын, бул сүйлөмдүн аныктоочу. Демек, макал лакаптар сүйлөм түзүлүшүнө ээ, ошондой эле ар бир сөзү синтаксистик талдоо жүргүзүлөт дегенди биз далилдеп алдык. Макал лакаптар бул эл турмушунун тажрыйбасын корутундулап, көбүнчө таалим, тарбия максатын көздөйт дегенди далилдеп алалы. Кыргыз элинин муундан муунга берилип келе жаткан тарбиясы миңдеген жылдардан бери карай түптөлүп, калыптанып келе жаткандыгын биз билебиз. Элибиздин тарбиялык деңгээлин, маданиятын, кулк мүнөзүн билиш үчүн
Элдик оозеки чыгармаларга, анын ичинде макал лакаптарга кайрылсак, кыргыз турмушунун чагылдырган көркөм энциклопедияга туш болобуз. Тематикалык жактан кыргыз элинин макал лакаптары адам турмушунун түрдүү кырдаалын чагылдырат дегенге токтолуп өтөлү. Мында үй бүлө тутуу, сүйүү кутуу, достук мамиле, кастык, ырксыздык сапаттары, жеке жаат туугандык касиеттерге байланышкан же ушул багыттагы макал лакаптар кирет экен. Мисалы, бул тематикага биз балалуу үй базар, баласыз үй мазар деген макалды бере алабыз. Сөз кудурети, тил кадыры, акыл насаат, билим берүү багытында макалдар бар. Буга биз өнөр алды кызыл тил деген макалды мисал келтирип айта алабыз. Өмүр, өлүм, карылык, жаштык, эркек, аял жөнүндө макалдарга өчпөс өмүр, сынбас темир болбойт деген мисалды келтирип айтып кетсек болот. Ошондой эле жакшы кыз жакадагы кундуз, жакшы уул асмандагы жылдыз деген макалдарды мисал келтирип айтып кетсек болот. Ата мекен, жоопкерчилик, патриоттук, коркоктук, душмандык, байлык, жардылык идеяларды алып жүргөн макалдарга мисал келтире кетсек, эл сагынбас ер болбойт, жер сагынбас ат болбойт деген макалды айтып кетсек болот. Демек, бул макал ушул тематикага ылайык келет экен. Ошондой эле эмгек, кесип, каада салт, чарба, саясат, дин, тарбия, тынчтык тууралуу макалдарга мисал келтирсек, эл эмгегин жер жебейт жана башка ушуга окшогон макалдарды мисал келтирип биз эмне кылат экенбиз, далилдеп алабыз. Андан кийин балдар, көнүгүү ишине өтсөк, окуу китебиңердин 229 көнүгүүсүн карагыла. Бул көнүгүүдө мен жогоруда мисал келтирип айтып өткөндөй, ошол мисалдарга токтолуп, бул көнүгүүнү өз алдынча иштесеңер болот. Ошондой эле 231 көнүгүүнү карайбыз. Бул көнүгүүдө сүйлөмгө сиздер синтаксистик талдоо жүргүзүшүңөр керек. Ошондой эле бул сөздөр кайсыл сөз түркүмдөрүнөн түзүлдү, ошону табыш керек. Мен бул жерде сиздерге мисал катары соолбос өмүр, сынбас темир болбос деген сүйлөмдү алдым. Сүйлөмдүн баяндоочу эмне кылбас, болбос бул асты эки сызык менен сызылып турат. Бул эч сөздөн турат. Сүйлөмдүн ээси эмне өмүр, эмне темир болбос, булар зат атоо сөздөр. Кандай деген суроого кандай өмүр, соолбос өмүр, кандай темир, сынбас темир, бул аныктооч болуп, сөз түркүмдөрүнөн сын атооштордон турат. Демек, калганын өз алдыңарча дептериңерге иштесиңер болот. Ошондой эле 233 көнүгүүнү жогоруда мисалдарга карап өз алдыбызча иштейбиз. Андан кийин 235 көнүгүүнү карайбыз. Демек, бул жерде макалдарды биз тематикасы боюнча бөлүп жазышыбыз керек экен. Мен эненин көнү балада, баланын көнү талаада деген макалды, ата жакшы, уул жакшы, эне жакшы, кыз жакшы деген макалдарды бир тематикада бөлүп жазып койдум. Калганын өзүңөр дептериңерге иштесиңер болот. Демек, бүгүн балдар сиздер менен биз кандай теманы өттүк, макал лакаптар менен фразеологизм сөздөрүнүн айырмасы барбы, макал лакаптар кандай формада түзүлөт, ушулар жөнүндө билип алдык, Демек, адамдар сөздөрүн тигил же бул окуяга байланыштуу ойлорун далилдөөгө макал лакаптарга кайрылышат экен, өз ойлорун ошол жерде далилдешет дейт. Компоненттеринин туруктуулугу боюнча макалдар фразеологиялык айкалыштарга окшош, бирок макал лакаптар бүткөн бир ойду билдирет жана сүйлөмдүк түзүлүштө болот. Тиянактуу интонация менен айтылат дедик. Макал лакаптар сүйлөмдүк түзүлүштө келгендиктен булар сүйлөм мүчөлөрүнө ажырайт.
Фразеологизмдерде бул сүйлөмдүн бир бөлүгү катары ич ара сүйлөм мүчөлөрүнө бөлүнбөйт дедик. Сүйлөмдүн бир гана мүчөсүнүн кызматын аткарат. Фразеологизмдердин мааниси составындагы сөздөрдүн маанисинен келип чыкпайт, өтмө маанисинде колдонулат дедик. Демек, балдар, бүгүн сиздер менен биз макал лакаптар менен фразеологизмдердин айырмасын үйрөнүп биле алдык. Анда сиздерге үйгө тапшырма дагы кандай тематикаларда макалдарды билесиңер, макалдарды тематикаларга карап бөлүп, жазып, дептериңерге көрсөтсөңөр болот. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз ушун менен жыйынтыкталат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.